Аксайдын тургундары үйлөрүнө көчүрүлүп жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы чырдан улам коопсуз аймакка чыгарылган Баткен районунун Аксай айылынын 600 тургуну бүгүн 25 июлда кайра үйлөрүнө жеткириле баштады. Алардын көбү балдар менен аялдар. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Аксайдын тургундары кыргыз-тажик чек арасындагы окуялардан кийин Баткен шаарындагы кесиптик лицейдин, 2 орто мектептин жана медресенин имаратына жайгаштырылган. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров тынымсыз сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бүгүн Исфана-Варух Ош-Исфана жолу ачылганын, 26 майда Аксай жана Варухта Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин жолугушуусу күтүлүп жатканын билдирди. Ошто кичи автобус менен кагылышкан жеңил унаанын жүргүнчүсү каза болду. Ош шаарында 2 унаа кагышып, 1 жүргүнчү каза болду. Бул маалыматты Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн тастыкташты. Кече күнү саат 18:17 чамасында Ош шаарынын Разаков көчөсүндө Деу Тико менен Мерседес-Бенц үлгүсүндөгү кичи автобус кагышкан. Анын кесепетинен Деу унаасынын 25-30 жаштагы жүргүнчүсү окуя болгон жерден каза болгон. Деу унаасында жалпысынан 3 адам болгон жана анын бири Ош шаардык ооруканасына жеткирилген. Ал эми Мерседес-Бенц кичи автобусунда жалгыз айдоочу болгон. Учурда аталган окуя боюнча Ош шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан тергөө иштери жүрүп жатат. Ошто 5 күндө 26 мас айдоочу кармалды. Бул тууралуу Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. 18 июлдан тартып коомдук унаалардын техникалык абалын текшерүү боюнча рейд өткөрүлүп жатат. Аны менен катар мас абалында унаа башкарган айдоочулар жана айнеги караңгылатылган унаалар текшерилүүдө. Рейдтин жүрүшүндө 5 күндүн ичинде Ош облусунда 1070 жол эрежеси бузулуп, 29 унаа убактылуу унаа токтоочу жайга киргизилген. 26 айдоочу мас абалында унаа башкарып бара жатканда кармалган жана 25 унаанын тийиштүү документтери болгон эмес. Ал эми унаанын алдыңкы айнегин караңгылатып алган 17 унаанын ээлерине протоколдор түзүлүп, ар бирине 5500 сом өлчөмүндө айып пул салынган. Аларга тийиштүү пулду төлөө үчүн 1 ай мөөнөт берилди. Ош облусунун аймагында ушул жылдын 6 айында жол кырсыгынан 62 жаран каза болуп, 523 адам ар кандай жаракаттарды алып ооруканага кайрылышкан. Канча сом без документ? Машинанын номери каякта ошону айтып койчу. Үйдө түшүп калганбы? Өзү бар да, тайтүгү барбы? Главный бар. Права. Праваңызчы. Техпаспорт каякта? Ысык көлдүн жээгинде кир чайкаган аял элден кечирим сурады. Тоң районунун Тоң айылында жайгашкан Кекилик пляжында көлгө кошулган сууга кир чайкап жаткан аял элден кечирим сурады. Бул тууралуу Тоң айыл өкмөтүнүн башчысы Болот Мамбетов билдирди. Анын айтымында жээкте кир чайкаган аял Кочкор районунан эс алууга келген. Ал Кочкор районунан эс алууга келген экен, биз дарегин таба алган жокпуз, бирок ошол учурда аксакалдар соту жана айыл башчысы барганда ал аял туура эмес кылганын мойнуна алып, элден кечирим сурады деп айтты ал. Кечирип койгула кыргыз эли. Мен тура эмес иш кылдым. Тоң айыл өкмөтүнө, Тоңго Тоң келип, айыл өкмөтүнөн кечирим сурайм. бул сууга келип билбестик бул. Билбестик болуп атыптыр. Кечи эме суу бир жылдың ары. Экинчи андай кайталабаган макул, экинчи болбос. Макул жи. Мындай кайталанбас. Кайсы жерден келдиңиздер? Кыргызстандын жаш хоккейчилери Европанын чемпиону аталды. Кыргызстандын хоккей боюнча жаштар командасы Европанын чемпиону аталды. Бул тууралуу Хоккей федерациясынын президенти Анвар Омарканов билдирди. 22 июлда Чехияда балдар арасында эл аралык Чешская шайба турнири башталган. Мелдеште Чехия, Словакия, Россия жана Финляндиядан келген спортчулар катышкан. Бишкектен барган жаш спортчулар Финляндияда чехиялыктар менен бет келип 6-2 эсебинде жеңишке жеткен. Чешская шайба мелдешинин кубогунун ээси болдук. Биз Европанын чемпиону деп билдирди Анвар Омарканов.